Кутман күн, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Украина менен Орусиянын ортосундагы согуш күчөп атат. Зеленский Сырскийди жумуштан алып салып, анын ордуна ошол Драпатыйды койду. Драпатый коёр менен соккулар уланды, Мадиярдын жумушу уланды. Бирок ошо менен бирге ошол Федоров деген коргоо министрлигине кишисине атайын операцияларды пландоочу борборду жетекте деп Зеленский айтса, ал жок деп туруп алды. Жок, мен бир гана ошол коргоо министрлигине башкарам, долбоор менен келгем, команда менен келгем. Аны Евробиримдик колдойт. Эгерде ошол долбоорду ишке ашырсын десеңер, мени калтырасыңар, министр обороны кылып, эгерде десбесеңер, анда иштебейм деди да. Ошо нерсе албетте Украинада калып атат дагы эле. Маселе катары, бирок Мадияр Роберт Броуди өзүнүн ишин алып барып атат, улантып атат да. Аны ошентип соккулар катуу болду. Түн ичинде 23 ошол теке айынын күнүндө, июлда. Кээ бирлериңер аябай көп комментарий жазасыңар, теке-пеке дебечи деп. Силер кыргыз мамлекетинин нукура тилине каршысыздарбы? Муну бизди мектепте үйрөтүүчү 90-80 жылдары, андан кийинки 2000 жылдар мектепте ушинтип жазганбыз. Кулжа, теке деп. Ушундай үйрөтчү бизди биринчиден. Экинчиден, бул деген нукура кыргыздын тили да, мергенчилердин тили. Мергенчилердин сөзү менен байыркылардын айларды Советтер Союзу кезинде жазып чыккан жана кыргызча которулган. Советтер Союзунда ушул нерсени укуткан. Июль, август деген сөз туура колдонулат. Бул эл аралык сөз, бирок түшүнгүлө, мисалы үчүн ошол эле Түркия, мисалы үчүн Таммуз дейт, Нисан дейт да, айлардын аттарын. Анан ошол эле кайсы мамлекетти албагыла, арабчада айлардын аталышы арабча айтылат. Эмнеге бизде кыргызда кыргызча айтпашыбыз керек да? Кытайчада айлардын аттары кытайча айтылат да. Рим календари менен бирге Кытайдын өзүнүн тили бар да. Биз кыргыздар эле отуруп алып эле, жок, биз деген сразу эле ошо Рим эле календарин римче айтабыз. Аңда англисче айтпайлыбы? Анда эмнеге биз июнь, июль деп атабыз? Жулай, жун дебейлиби? Ошондой да, ошон үчүн ушинтип жазгандар өтө көп болуп кетти. Мен ойлоп атам, ушул жазгандар силер нукура кыргызга кандай силерде мындай дооматыңар бар да, нукура кыргыз тилди жек көрөсүңөр ушунча. Болсо колдонулса колдонулсун. Ошон үчүн улантайын 23 текеде, ошо теке айынын күндөрүндө Орусия 168 учак Шахет, Гербера, Ит алмас дегендерди атты. Анан пародия деген да дрондор бар. Булар деген учуп баратканда мындай алдайт да, аскердик дрон учуп бараткандай көрүнөт, бирок алдайт, аскердик эмес болуп калат. Анан бир баллистикалык ракета менен атышты, Искандер М деген ракета менен. Анан 5 ушундай башкарылуучу авиациялык ракета Х-59-69 менен атышты Украинаны. Украинанын аскери күчтөрү айтышты 154 дронду соктук дейт. Жана 2 Х-59-69ду соктук дейт, Х-59-69ду. Бирок бир баллистикалык ракета бар, жана 3 авиациялык ракета тийди 9 жерге Украинанын аймагына. Анан кээ бир сыныктар дагы бир жерлерге тийди. Жарадарлар болду, кээ бир мындай жоготуулар такталып атат да азыр. Анан күндүз 23 теке күнүнүн айында, июлда орусиялык мындай башкарылуучу авиабомбалар каптар менен атышты. Запорожьеде 5 авиабомба түштү. Жарандык инфраструктурага 15 киши жарадар болду. Анан көбүнчө ошол ооруканага түштү жана тынч жарандар жашаган үйлөргө түштү. Анан Славянскка 2 авиабомба түштү. Кап 14 жарадар болду. 7 ошо көп кабаттуу батирлүү, көп квартирлүү үйлөр андай жаракаттарды, сыныктарды алды да ошол жарылуудан. Ошентип бүгүнкү күнү 29 Украинада жарадар адам боюнча белгилүү болду. Reuters айтып атат, бүт ушул маалыматтар такташ керек, дагы балким көбүрөөк болот. Андан сырткары дагы Одессага сокту Орусия, Черноморск порт складтарына ушундай топливо, бензинди алып жүргөн складтарга, нефтехранилище, бензинохранилищелерге жана нефти алып жүргөн кемелерге да соккулар болду. Орусиялык коргоо министрлиги айтты, бир күн ичинде 4 сухогрузду жана бир балкерди ошол кемелерди соктук дейт. Reuters буну бирок азырынча тактай элек. Түн ичинде 24 ошол теке айынын күнүндө дагы орусиялык атака болду. 180 мындай аскердик жана алдоочу учкучсуз учактар колдонулду, атылды. Анан
мындай башкаруучу ракета Х-59-69 атылды. Кара деңиздин жээгине да Украинанын. Украина 160 дронду соктук дейт, 14 дрон бирок өзүнүн буталарына жетти. Жана бир нече ушундай сыныктар дагы түштү. Ошентип 2 күндүн ичинде 348 орусиялык учкучсуз учак атылды. 11 ракета атылды, 314 ракета жана дрондор Украина токтото алды, калган токтото алган жок да. 26 ракета дрондор өзүнүн буталарына жетип, жарадарларды кылды. Анан украиналык соккулар кандай болду ушул акыркы 2 күн ичинде? 23 июлда ошол Орусиянын коргоо министрлиги айтты, 223 дронду кармадык дейт, асмандан атып түшүрдүк дейт. Ошол 8ден 8ге чейин 12 сааттын ичинде 23 ошол теке айынын күндөрү дагы 172-ни түшүрдүк деп коргоо министрлиги айтты. Түн ичинде 24 июнда 571 дронду түшүрдүк деп айтып атат да орусиялыктар, каналдар. Орусия айтат 966 украиналык учкучсуз учакты ошол 2 күндө түшүрдүк деп атат да. Атып түшүрдүк дейт. Ошол 2 күндүн ичинде да, элестеткиле. Бул жөнүндө эч Украина жак унжуккан жок. Мисалы үчүн түн ичинде 24 текеде губернатор Александр Дрозденко айтып атат, 59 дейт, Ленинград областынан дронду атып түшүрдүк дейт да. Анан Пулково аэропортунда 50 рейс токтоп калды, ошентип коммерсанттын айтылышы боюнча. Коммерсант деген бул маалыматтык мекеме. Анан көбүнчөсү ушул Орусиянын территориясына сокку жегендер, дрон түшкөн объекттердин саны өстү. Нефтебаза, суюлтулган газды сактоочу терминалдагы НС Oil Новоспасск Ульяновск областында жаракат алды. Дал ошондой эле линейный производственный диспетчерская станция Супанкулова деген бар экен. Компания Транснефть Урал Туймазов Башкортостанда ал соккуну алды да. Складстык комплекстер Воронежде, Крымда, Вайлдберристин складдары дагы кошумча, Авитек заводу Киров шаарында ошол жерде авиациялык компонентта жана зениттарлык ракет катапульталык креслолор жасаган жерде. Авитектен ошол далилденди. Ошол Firepoint Денис Штиллерман видеолорун чыгарды. Firepoint бул украиналык компания, ошол дрондорду жасаган. Анан албетте так маалымат белгисиз канча киши жарагадар болду, бирок 26 киши жөнүндө айтып жатышат да. Анан дагы ошол мындан мурун 17-20 теке айынын күндөрүндө 26-жылы 2026 Казакстанга да соккулар болгон. Казакстанга эмес, Казакстандын нефтин сатып алган танкерлерге сокку болгон. Мисалы үчүн 4 ушундай кемеге сокку болду. Бул деген Nordic Zenit деген 17 теке айынын күнүндө мындай бош жүргөн, КТКга барган, ошол казактардын терминал Каспийден барып нефть алганы. Ошол баратканда ага сокку болду, токтоп калды. Анан Азия деген да танкер 19 июлда Либериянын желеги менен келип бараткан. Теңгиз Шевройл ошол терминалга бараткан, Шевронго. Ага нефть куюп атканда түштү ага дрон. Өрт чыкты, анан аны өчүрүштү, бирок танкер жарактан чыгып калды. Nissos Ios дегенде 19 теке айында Маршал флагы менен кетип бараткан ушундай танкер барып туруп, ошол Матен деген компания Кашаганга бараткан Казакстанда. Кашаганга барып туруп, ошол Казмунай газ менен байланыштуу портко киргенде ошого да сокту дрон. Нелса деген 20 теке айынын күнүндө Камерундун желеги менен кетип бараткан. Ага да ошол ВПО 22 киши эвакуация болгон, бирок анын капитаны жана анын жардамчысы калган кемеде. Нефть төгүлгөн жок, бирок танкер күйдү да, ушундай нерсе болду. Анан Кыргыз Казакмунайгаз айтты, бул расмий түрдө айтты, чын эле ушундай атакалар болду. Анан расмий түрдө маалыматты чыгарды, бирок ким дронду атканын айткан жок, бирок маалыматтар боюнча бул Украинанын дрондору болду. Ошон үчүн бул аябай чоң мындай жыйынтыктарга алып келди. Мисалы үчүн Казакстандан Кыргызстан биз силерден нефть, бензин ала туралы десе, алар да ушуну шылтоо кылып айткан белгилүү. Бул деген Теңгизде мисалы үчүн нефть иштетүү жарымына чейин токтоп калды. Булар деген 925 миң баррель чыгарса, 406 баррельге чейин азайып калды да, бул нефти чыгаруусу. 56% азайып калды анын иштеши. Жалпы ошол нефть чыгаруу, газ конденсат Казакстанда 2,7 миллион тонн чыгарса, миллиондон чыгарса ушундай баррельге. Азыр 1,63 миллион баррель суткасына болуп калды да. 21% азайып калды ошол соккунан кийин.
терминал КТК азырынча убактылуу ошол нефтти кабыл алуудан баш тартты, токтотту да жумушун. КТК аркылуу ошол 80% Казакстандын нефть экспорту өтчү эле да. Ошол нерсе токтоп калгандан кийин Казакстандын ичине нефть чыгаруу дагы басаңдап калды азыркы күндөрү. Бүгүнкү күнгө чейин сезилип атат ошол нерсе. Дагы кошумча ошол мурда күнү 23 теке айынын күнүндө Одинцов шаарында, Москва областында, Луцина, Звенигороддун мындай шаарчаларынын жанында 65 километр Москвадан да су 57 деген жаңы стелс деп аталган 5-муундагы учак, бирок 4-муундагы учак чынын айтканда кулады да. Аны эми айтып атышат, кокусунан кулады деп Орусиянын булактары айтып атат. Пилот аман калды, катапульта менен чыгып кетти түшүп аткан учактан. Ошол да эч кандай байкомплект жок экен, ракеталар жок экен. Талаада түштү, эч ким жарадар болгон жок, эч ким өлгөн жок. Техникалык мүчүлүштүктөр деп коргоо министрлиги айтып койду да. Бирок орусиялык ошол коргоо министрлиги айтып атат, бул деген бир гана үйрөтүүчү самолет, учак болгон дейт да. Бирок кээ бир маалыматтарда ошол Владимир Романов деген аскер блогери бар орусияныкы, ал айтты телеграм каналдарында. Эч кандай мындай расмий түрдө маалымат болгон жок, бирок балким биздин ошо ПВОго суроолор бар деп койду, Жарманов жазып койду. Ошондон украиналык мисалы үчүн серепчилер ойлоп атышат, орусиялыктар дрондор атака кылып атканда, ошол суу учуп баратканда кокусунан дрон деп атып алган окшойт өзүнүн учагын деп айтып атышат. Бирок ага эч кандай тастыктоо болгон жок. Анан эң кызыктуусу дагы алгачкы жолу F-16 менен Су-35 учактары кагылышты асманда, НАТОнун жана Орусиянын жаңы учактары. Бирок Су-35 жаңыраак болсо, НАТОнун F-16сы эскирээк болуп калат да. Ошону менен бирге согуш болду. АКШнын генералы, АКШнын комитети бар, штаб начальниктердин комитети деген. Ошонун генералы Дэн Кейн 21 теке айынын күнүндө айтты, Сенаттан алгачкы жолу украиндик F-16 ушундай Орусиянын учагы менен кайчылашты асманда жана жеңди деп айтты да. Бул деген биринчи жолу ушундай маалымат айтылды, бирок ким, качан, кайдан такталган жок да. Аны ушинтип эмнеге дегенде сураганда, бул деген Су-35 ошол F-16ны сокконго аракет кылган экен, чегаранын жанында F-16 бомбалар таштап аткан экен. Анан ошол жерден Патриот системасынын ушундай радарына түшүп калган экен. Жана ошол Украинанын ракетасы атылбасын деп самолету артка учканда, Орусиянын самолету артынан учканда, аны ошол сокку болуп кетиптир. Анан кээ бир маалыматтар боюнча муну АМ-120 Амрам деген ракета менен экинчи F-16 атып салды да. Ошентип Патриоттун астына булар алып келишти. Патриот атты. Патриоттун радарынан качам деп ал учак маневр жасаганда, аны Амрам деген ошол 120 километрге атчу ракета менен экинчи учак согуп салды деп айтып атышат да. Бирок бул нерселер тактала элек, анткени ушундай эч ким так маалыматты айта элек да бул боюнча. Ошонун негизи ошол Кейнге ишенсек, АКШнын генералына, бул деген биринчи тастыкталган жаңы тарыхта F-16 учагынын Су-35 учагынын үстүндөгү болгон жеңиш деп айтса болот да. Бирок аны расмий Орусиянын дагы коргоо министрлиги унчукпай жатат. Украинаныкы дагы блогерлер бирдемке деп атат, бирок расмий дагы Украина унчукпай жатат да. Ошо болду болгон жок. Ушуну биз баары эле америкалык булактардан билебиз да. Вайлдберриске да соккулар уланды. 18 теке айынын күнүндө Котовск, Тамбовдо атака болду, чабуул болду. Ошол эле Электростальга болду. 22 теке айынын күнүндө Краснодарга, Невинномысск, Ставрополь сокку болду. 23 теке айынын күнүндө Воронежге сокку болду. 24 теке айынын күнүндө Шушары, Санкт-Петербургга сокку болду. Уткина завод Новосартовка, Ленинград областына сокку болду. Жана 24 теке айынын күнүндө Симферополь, Крымдагы складтарга сокту. Ушинтип бир нече складка сокту. Бирок Котовскто ошол склад аман калды, жана анын жумушчулары кайра ишке чыкты да, иштеп жатат кайра. Шушара, Уткина, Симферопольда ошол жерден кээ бир товарларды сактаганга мүмкүнчүлүк болду. Ошол 20-июлда негизи 552 000 класстык ушундай көлөмдөр, аянттар ошо жапа чекти да украиналык дрондордун атууларынан. Анан мисалы үчүн жарактан чыгып калды деп 444
1000 квадрат метр болду. Ошону кечээ күнү мисалы үчүн Wildberries компаниясы айтты, бул 8% дейт. Wildberries'тин жалпы складтардын аянтынын 8% жарактан чыкты. Жана азырынча убактылуу колдонула албайт деп айтты. Ошол жерден товарлар күйүп кетти көбүнчө. Анан албетте 10%дан ашкан жок дейт. Жалпы зыян. Кээ бир маалыматтар боюнча Wildberries 30-40%га чейин площадьтарын жоготкондон кийин анан банкрот болот да. Азырынча болсо 10% муну чыдай алат да. Wildberries 20%га чейин чыдай алат дейт. Анан украиндиктер айтып атат, биз дагы согобуз дейт да. Wildberries'ти соккондон кийин ушунчалык социалдык катуу эффект болуп кетти дейт. Орусиянын коомчулугунда демек биз дагы улантабыз деп атышат да. Фронт боюнча болсо эмне нерсе болду? Ошол тынчтык жана согушту изилдөөчү институттун маалыматы боюнча бир да жакшы жылган жок, бирок согуш Константиновка, Ставрополе, Покровск, Славянскта болду. Харьковта бул, Запорожск, ошол эң чоң соккулар Константиновкада болду. Орусиялык күчтөр алдыга жылып атты, бирок андан ары өтө албай атышты да. Күчтөр, коргонуу күчтөр ордунда калды, бул жерден жылган жок. Анан албетте бул деген эң көп бири-бирине энергетикага жана өнөр жайга соккуларды улантышты да эки тараптын. Эми кандай ойдо муну туугандар, көрүп атасыздар, эгерде мындай ПВОң жок болсо, жарактуу болбосо, жетиштүү түрдө баягы аскердик экономикаң болбосо, согушту башташ азыркы заманда такыр туура эмес ишкен да. Анан эң дагы кызыктуусу ошол бир нерсесин айтарым. Мисалы үчүн Орусияда эмнеге деп айтышат да, кээ бир ушул көрүүчүлөрүм комментарийлер жазат, эмнеге согуп салбайт, эмнеге Киевке согуп салбайт. Согуп атат, күндү согуп атат. Болгон алы ушул да, Орусиянын болгон алы ушул. Мындан ары жасай албайт. Ядердик согушка бара албайт, анткени Британия менен АКШ заматта ядердик сокку кылат да, эгерде Украинага Орусия ядердик сокку кылса. Кытай дагы каршы чыгып атат, Кытай жашагысы келет. Ошон үчүн каршы чыгып Орусияны тыйып атат да, ядердик соккуну кылбагыла деп. Тигилер коркутуп атат, бирок эчтеке кыла албайт да. Ошентип эчтеке кыла албай жатат да. Болгон ишин жасап жатат Орусия. Украинада болгон ишин жасап жатат, эки тарап тең ушинтип турат да. Бирок Украинадан 20 миллион кишиге чейин чыгып кетти өлкөдөн. Миллионго жакын ошо жарадар болду, же өлдү. Орусияда 1,5 миллиондой жарадар болду, же өлдү. Аскер ошо жарандык инфраструктурага украиналар буга чейин соккон эмес. Азыр ошол мисалы үчүн в Котовскийде 7 киши набыт болду, 1 киши ошол Электростальда, жалпысынан 8 киши набыт болду, ошол Wildberries'тин эле жумушчуларынан. Биздин эле балдар болсо керек да, анын дагы чыкпай атат маалымат жетиштүү түрдө, аты жөндөрү. Ушундай болуп атат, Орусиянын экономикасы артка кетип атат. Аябай чоң көлөмгө алтын сатышты да, баягы кичине резервтерди, бюджеттеги дефицитти басыш үчүн ушулар кайра ушундай сатып атат да, резервтерди сатып атат, толуктап атат акчаны. Алы же башкага жетпей атат да, ушундай болуп атат. Эми бул согушту бирок көгөрүп, ошо Путин улантып атат согуш. Ал эми баягы элитасы жакпай атат да Орусиянын элитасына. Бирок элитасынын арасында мындай кичине согушка жакын адамдар бар, алар дагы улантабыз дейт да. Анан кызыктуусу мобилизацияны жарыя албай атат да, анткени жалпы мобилизация жарыяласа дейт, азыркы баягы мындай бөлүкчөлүк мобилизацияда элдерге ар бир кишиге 7 миллион рубльден төлөп атат да. Эми элестеткиле, жалпы мобилизация болсо анда 1 миллион адамга же 4 миллион канчаны чакырса, анын баарына 7 миллион рубльден төлөш керек да. Орусиянын бюджети ага чыдабайт. Орусиянын бюджети ансыз деле 60%-на чейин азыр согушка кирип кетип атат да. Ошондо ошол 7 миллион рубльден кантип төлөйт да, же печатный станокту күйгүзүш керек, ошондо инфляция Орусияны каптап кетет. Азыр инфляция Орусияда биздин Кыргызстандан да төпөн да. Ошол экономиканы сактап калып атат. Эгерде инфляция ашып кетсе, анда Зимбабве болуп кетет да Орусия. Акчасы толугу менен күчүн жоготот. Рубль бир да мындай айтканда бир бөлкө нан миллион рубль болуп калат да баасы. Ушундай өзүнүн кунун жоготот да. Ошон үчүн булар дагы жалпы мобилизациядан чочулап атышат да. Эмне менен бүтөт, ким билет да, бирок азырынча Владимир Путиндин эрки ушундай турат. Мен согушту жеңип атабыз, акырына жетебиз. Мына кичине чыдаш керек, уланта беребиз деп атат да. Анын сыртка чыгып айткан сөздөрүндө оптимизм да, баары жакшы, экономика көтөрүлүп атат, баары жакшы, профицит болуп кетти, сонун өнүгүп атабыз дейт да. Экономисттер, серепчилер тегерегиндеги чет элдик ички сыртка чыгып кеткен орустун серепчилери айтып атат да, жок,
экономика урап атат, өлкө жоголуп атат, талкаланып атат деп да. Украиналыктар айтат, биз и так эле талкаландык дейт, Европа жардам бербесе биз эчтеке кыла алмак эмеспиз дейт. Бирок Европа жардам берип атат, ошон үчүн биз дагы согобуз дейт. Анан соккуларды күчөтүп атат да. Европадан акча алып, АКШдан ошол ар кандай дрондор жасап, Firepoint FP1 дрондор жасап, ошол эле мисалы үчүн аталган Марсианин деген дронду, Hornet дрондорун жасап, булар тынбай согот да, жана соккулар өсүп атат. Эгерде Москва коргоо министрлигине ишенсек, ошо Орусиянын коргоо министрлигине ишенсек, ар бир 2 күн сайын Украина 1000 дрон менен согуп атат да. Ар бир 2-3 күн сайын 1000 дрон, элестетсеңер, 1000 дрон. Күнүнө 500 дрондон согуп атат. Ушундай абалда албетте Орусиянын күчү жетпей калышы ыктымал. 32 НАТОнун өлкөсүнүн экономикасы жалпы күчү жетет. Украинаны колдоп турганга, Украинаны колдогонго алар ички дүң продукциясынын 1-2% кетип атат да. Ал эми Орусиянын ички дүң продукциясынын 40%, 20% согушка кетип атат, элестетсеңер, 20% деп таанылып атат да. Ошон үчүн Орусиянын экономикалык жактан күчү жетпейт. Бирок Владимир Путин айтып атат, Владимир Владимирович, жеңебиз, алга жылабыз, жеңебиз, баары жакшы деп атат да. Ошол жалпы серепчилердин сөзү боюнча биздин экономикабызда урайт ушул согуш улансачы, Кыргызстандын. Буларга дагы 1,5 жылдай жетет окшойт акчасы. Анан кийин такыр мындай фаталдык стадияга өтөбүз, бүт басаңдайт да, экономика кулайт. Бизге болсо башка базарларга көңүл бурбасак, бурулуп кетпесек, биздики да кулайт да. Ошон үчүн эгерде тынчтык болуп кетсе, биз аябай байыйбыз да, Орусия өз базарларын ачса. Бул аябай укмуштай байып кетебиз. Бирок согуш улана берсе, бизге да ойлонуш керек болот да, эртеси күнү кандай эмне кылабыз. Алардын баягы качып аткан олигархтарын бизге батырыш керек. Азырынча башка өлкөлөр менен бурулуп, Кытай болобу, жакынкы чыгыштагы да согуш болуп атат да. Ошо Өзбекстан, кошуналарыбыз менен жакшы мамиледе болуп, бир ыгын табышыбыз керек да. Немесе бул мындай оор нерсе болгон жатат да. Ушундай ойлоруңар кандай? Албетте ушундай кризистерде дайыма ишкерчилик куткарат. Эгерде ишкер болом деп бизнес план жазайын десеңиздер, бизге карасаңыздар болот. ТЭО, бизнес план, финансылык моделдер, базар изилдөө баарын жасайбыз ушуларды. Биздин сүрөттөмөдө телефондор бар, WhatsApp бар, ошого жазгыла, биз менен баарлашкыла, байланышкыла. Ошол бизнес план бизге заказ кылгыла, сонун документтерди дайындап беребиз. Банкка керек, ал инвесторго да керек да. Сиздер менен Искендер Шашеев, саясаттануучу экономист болду. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.